биздин чегара кызматкерлеринин өзү көптөгөн жанагыдай контрабандаға өздөрү киришип, өздөрү жардам беришип, мыйзамдарды бузуп атышат. Өзүңүздөр билесиздер, урматтуу командирлер, быйылкы жылды кошкондо аскер кызматкерлеринен, ошол чегарачылардын арасынан ондогон чегарачылар жоопко тартылышты. Ондогон чегарачылар кызматтан кетти. Себеби сиздер өзүңүздөр ошо контрабандисттерге кошулуп алып, ошол мамлекетке зыянкечтерге кошулуп алып туруп, алар менен мындай орусча айтканда сращивать. Андай болбош керек. Мына ушуну кулагыңарга түйүп алгылагы. Эгерде ошондой боло бере турган болсо, биз чараны колдоно беребиз. Мындан ары да катуураак чара колдонобуз. Вовлеченность военнослужащих погранслужбы контрабанду. Это Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөз түрдө баса кетиңиз. Самая большая беда в данный момент в рядах наших военнослужащих. Поэтому, уважаемые командиры, я вам еще раз напоминаю, что вы также совместно со своими подчиненными будете наказаны в случае нарушения уставов, законов, особенно при охране государственной границы. Анымды ишенди жооп бергендер көп турган бул жерде. Бирок жок алар, карыз калды Кыргызга. Мына 50 миллион алабыз деп не деген шарттарга көнүп атасыңар? Өкмөттү дагы четке чыгарып коюп, макул ушу арест систесин деп 50 миллион үчүн. Там салабыз, жаңы резиденция салабыз деп 500 миллион, жарым миллиардка чейин акчаны 16 гектарга чейин жерлерди берип атасыңар. Бул эмне деген маскара бул? Ошону резиденция курбай туруп, ушул сыяктуу бала бакча, мектептерди курса болот беле? Же президенттин иштей турган имараты жокпу бүгүн? Отурчу жери жокпу бүгүн? Чыңгыз Азаматович. Оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25 000 акча керектелүүдө. $15 000 чогулду, дагы $10 000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аз-аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Не дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аз-аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмай Т деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Бизге Бишкектеги Алтын Ордо конушунун тургундары кайрылды. Алар Анкара көчөсүнүн жанындагы үйлөрдү буздуруп жатканын билдиришти. 8 үйдүн ээси турак жайын 2007-жылы тургузган. Участоктор комиссиясынын чечими менен берилген. Бирок кызыл китеби жок. Тургундар түрдүү инстанцияларга кайрыла баштаган. 2012-жылы сот кызыл китеп берүүгө макулдугун берген. Бирок жогорку сот 5 жылдан кийин ал чечимди жокко чыгарып, үйлөрдү буздуруу чечимин чыгарган. Тургундар мэриянын комиссиясы шаар куруу корутундусу боюнча бул жерде супермаркет жана башка ушул сымал объектилер курулушу керектигин айтып, алардын мунапыс боюнча арызын карабай жатканын билдиришти. Сот аткаруучулар бүгүн эне бала жашаган бир үйдү сүрүтүрүшкөн. Биринчи видео. Ал эми майып баласы бар экинчи үйдүн ээсине көчүп кетүүгө 1 жума беришкен. Жергиликтүү тургундар үйлөрү салынган участокторду мыйзамдаштырууга болорун айтып, бийликтен жардам суроодо. Вот там техника.
Бишкекте Honda Serv үлгүсүндөгү унан айдоочусу күрөк менен таксинин алдыңкы айнегин сындырган. Видеону активист Болот Ибрагимов жарыялады. Патрулдук милиция окуя боюнча маалымат берелек. Bir metreden 2 жыл мурда министрлер кабинетинин төрагасы Сокулук районундагы мал базардын кейиштүү абалын көргөн. Тиешелүү мекемелерге, жергиликтүү бийликке сатуучулар менен сатып алуучуларга шарт түзүп берүүнү тапшырган. Ылайга чыланып турганы чуу жараткан бул объект жабылган. Мал базардын айрым белгилери гана турат. Эми жаңы мал базары ишке берилип отурат. 8 гектар аянтты ээлеген жайда бардык шарт түзүлгөн. Азыр эми бuyerden навестер салынды, малдардын арасына асфальтталган таза да. Алып келесиң, машиналардын баары месте бар, кенен, аябай кенен болду да. Биз үчүн аябай жакшы болду да. Алып келебиз, сатабыз, кетебиз кайта. Кээде бир 10 чакырып келем, кээде бир 2 штаб келем, ушундай да. Майда жанды, топ, уй, букалар болуп калат. 2-3 жумада бир келип мал алып сатып, тиричилик кылабыз, удобство жакшы. Эстакадалар бүт удобный болуп тур. ККМ аппарат менен мыйзам түрүндө бүт чек чыгарып берип атышат. Соода аянтына тиешелүү тилкени тосмолоп, жолду жана мал байлана турган жерлерди бетондоп, чатыр орнотуп, дегеле керектүү шарттарды түзүү үчүн 60 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Мал базары айыл өкмөтүнүн карамагында. Экинчи базар, мал базарды иштетип атабыз. Биринчи ачылышында ошо айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте чечимге келишкен, ошо биринчи чакырык катары бекер киргизели депчи. Экинчи жекшембесинде төлөм акысыларын ала баштадык. Биз буга чейин анализде мониторинг кылганда, ошо бир 2000ден 3000ге чейин кой эчкилер болот го деген анализибиз бар болчу. Ошо жылкылардан бир 600ге чейин болот го деген биз бодо уйларды бир 2500га чейин барат деп ойлогонбуз. Ошол негизде бул ачылган базарда адам бир аз көбүрөөк келгендей болду да, сезилди да. Анан бага кирешесин айтып келсек, бир анализ жүргөнүбүздө бир 250-300 миңге чейин болот го деп оюбуз бар болчу. Буйруза ошол 300 миң тегерегинде киреше болду буйруза. Бир жекшембиде. Көнбөй жатат бага. Жолго асфальтка чыгып соода сатып кылганда чого байланыштуу бир аз булгангандай болуп калып атат. Анан өткөндө биз ушул атайын техника жалдап жууп көрдүк. Буйруса жакшы экен. Эми ошону Кудай буйруса азыр мына сунуштаган жатабыз. Кийинки келе жаткан жылга бюджетке сунуштама берүүгө ошо атайын техника каражатын алсак, ошону жууп тазалап турсак деген ой болуп атат да. Бодо малды өзүңүздөр билгендей идентификация кулагында бирке болуш керек. Анан коштомо ветеринар документ болуш керек. Ансыз бияка киргизбейбиз. Жылкыныкы өзүңүздөр билгендей чип болуш керек. Аны сканер менен текшеребиз. Анан алдагы ветеринар коштомо документтер жок, бияка киргизбейт. Койду деле ошондойбуз да, кой эчкен дагы ошондой эле. Шектүү ооруган мал болсо, аны өзүбүз биздин изоляторубуз бар, ошол жака киргизебиз. Жыл башынан бери Сокулуктан сырткары Баткен, Ноокат, Токтогул, Тоң, Лейлек жана Айтматов райондорунда да жаңы муниципалдык мал базары курулган. Жалпы өлкө боюнча 46 мал базардын 19-у талапка жооп берет. Калгандарынын да ветеринардык санитардык абалын жакшыртуу иштери жүргүзүлөт. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.